11 апрелден 17 апрелге чейинки жылдыздар түлгөсү менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кой жылдызы. Аптанын башында кой жылдызынын өкүлдөрү мыкты маектеш болушат. Адамдарга болгон достук, сый мамилеңиз, аларды конт коюп укканыңыз жакшы таасир этет. Кошуналар, туугандар, тааныштар, достор менен элдешүү үчүн эң сонун учур. Эң негизгиси демилге сиз тараптан болушу керек. Каталышуу, жаңы таанышуулар үчүн дагы ыңгайлуу учурун экенин эске сала кетели. Шаар четине барып эс алып калууңуз дагы мүмкүн. Сүйүү мамилесинде мурунку жагымсыз жагдайлардын бири кайталанып калышы мүмкүн. Ишемби жана жекшемби күндөрү ортодогу мамиле курчуп, сүйүктүүңүз менен пикир келишпестик орун алышы ыктымал. Букачар жылдызы. Букачар жылдыз белгисинин өкүлдөрүндө каржы жана материалдык маселелер жаралышы мүмкүн. Бул жуманы акча табууга да, аны сарптоого да ыңгайлуу. Материалдык баалуулуктар сизге өзгөчө ырахат тартуулайт. Ал эми апта ортосу болсо бир аз баш аламандык болушу мүмкүн. Бул күндөрү эч нерсе убада кылбаганга аракет кылыңыз. Апта аягында өзгөчө дем алыш күндөрү ден соолугуңузга кам көрүңүз. Эс алууга жана уктоого көбүрөөк убакыт бөлүү сунушталат. Эгиздер жылдызы. Аптанын башында аталган жылдыз белгисинин өкүлдөрүн сонун мезгил күтүп турат. Сиз шайыр жана ачык болосуз. Дүйшөмбү же шейшембиде сулуулук салонуна барышыңыз мүмкүн. Бул күндөрдө пикирлеш адамдар жана досторуңуз менен баарлашууда ийгиликтүү болот. Апта ортосунда мурунку сүйүктүүңүзгө кокустан жолугуп калышыңыз мүмкүн. Эгер аны менен кайра жарашууну кааласаңыз, анда мындай аракетти шаршемби же бейшемби күнү жасасаңыз болот. Бөйөн жылдызы. Апта башында сизге убакытты көбүрөөк жалгыздыкта өткөрүү сунушталат. Күнүмдүк турмуштун ызычуусунан эс алууну каалайсыз. Жан дүйнөңүздү тең салмактуулукка алып келүүгө эң сонун убакыт болот. Аптанын ортосу болсо документке байланышкан маселелерди жөнгө салууңуз дагы ыктымал. Ал эми апта соңунда үй бүлөлүк мамилелерде бир аз кыйынчылык жаралышы мүмкүн. Андыктан дем алыш күндөрүн үйдө жакындарыңыз менен чогуу өткөрүңүз. Арстан жылдызы. Аталган жылдыз белгисинин өкүлдөрү бул аптада достор менен мамилени жакшыртат. Алар менен баарлашуу сизге чоң ырахат тартуулайт. Кечеге чакырышса, баш тартпаганыңыз оң. Интернет аркылуу дагы баарлашуу жанданат. Ал эми апта ортосу болсо шаар ичинде унаа менен жүрүү ыңгайсыз болушу мүмкүн. Тыгында калуу, күтүүдө көп убакыт коротушуңуз дагы ыктымал. Апта аягында болсо кошуналар, туугандар менен урушуп кетпегенге аракет кылыңыз. Бул сизге пайдалуу болот. Бийкеш жылдызы. Апта башында бийкеш жылдызынын өкүлдөрү үчүн баары жеңил болот. Максаттар, тилектер аткарыла баштайт. Дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү сиз үчүн сыйкырдуу болушу мүмкүн. Маселелерди чечүүдө жумшак болгонуңуз маанилүү. Ата-энеңиз, жетекчиңиз менен болгон мамилени жакшырта аласыз. Апта ортосунда болсо сүйүктүүңүз менен маанилүү нерселер тууралуу сүйлөшөсүз. Маанилүү маселени чечип калышыңыздар дагы мүмкүн. Ал эми апта аягында каржы жетишсиздигин сезишиңиз мүмкүн. Тараза жылдызы. Аптанын башында тараза жылдыз белгисинин өкүлдөрү үчүн майрамдык иш-чараларга, үйлөнүү үлпөтүнө, мааракелерге катышууга ылайыктуу учур. Эгерде дүйшөмбү же шейшемби күндөрү сүйүктүүңүз менен саякатка чыксаңыз, жагымдуу окуяларды башыңыздан өткөрүшүңүз мүмкүн. Бул мезгилде талаштар оңой эле чечилип, бир пикирге келе аласыздар. Апта ортосунда ден соолукка өзгөчө көңүл буруу сунушталат. Жеңил жаракат алып жана жугуштуу оорулар менен жабыркап калуу коркунучу дагы бар. Дем алыш күндөрү болсо түгөйүңүз менен кайгылуу маселелерди талкуулаганга аракет кылыңыз. Чаян жылдызы. Апта башында чаян жылдыз белгисинин өкүлдөрү үчүн каржы маселеси ийгиликтүү болот. Дарылануу үчүн дагы ыңгайлуу учур, ден соолукка кам көрүү оң таасирин тийгизет. Эгерде сиз жакында эле операция болгон болсоңуз, анда тез эле айыгасыз. Апта ортосунда мурунку сүйүктүүңүзгө жолугуп калышыңыз дагы мүмкүн. Ортодогу мамилени кайра баштоо чечимине келишиңиздер дагы ыктымал. Аптанын аягында энергиянын төмөндөшү дагы күтүлөт. Алсыздык, чарчоо күчөйт. Көбүрөөк эс алып, азыраак иштегенге аракет кылыңыз.
Жачы жылдызы. Бұл жылдыз белгисинин өкүлдөрү үчүн аптанын башы оптимисттик толкунда өтөт. Айрыкча бул маанайда бирөөгө ашык болуп калгандай жакшы сезишет өздөрүн. Көптөгөн жагымдуу сюрприздер жана жаңы таасирлер күтөт. Бул аптада концерттерге, кинотеатрларга, көргөзмөлөргө бара аласыз. Сүйүүнү моюнга алуу, атүгүл үйлөнүү сунуштары дагы болушу мүмкүн. Кудалашууга жана үйлөнүүгө ылайыктуу учур. Аптанын ортосунда үйдө оңдоо жана тазалоо иштерин жүргүзө аласыз. Ал эми аптанын аягында романтикалык мамиледе тыныгуу болушу мүмкүн. Теке чер жылдызы. Апта башында сиз батириңизди өзгөртүүнү каалашыңыз мүмкүн. Бул оңдоо иштерине байланыштуу болушу ыктымал. Эгерде сиз көптөн бери үй жаныбарларын сатып алууну каалап жатсаңыз, анда ага ыңгайлуу учур келди десек болот. Кыязы бул аптада сиз үй жаныбарларына жана өсүмдүктөргө көбүрөөк кам көрөсүз. Үйүңүз канчалык таза жана кооз болсо, ошончолук рахат аласыз. Ошондой эле ден соолугуңуз маанилүү экенин дагы унутпаңыз. Аптанын аягы жакындарыңыз менен жолугушууга, топтолгон көйгөйлөрдү талкуулоого ылайыктуу учур. Суугуяр жылдызы. Суугуяр жылдыз белгисинин өкүлдөрү апта башында жаңы романтикалык мамиледен башташы мүмкүн. Таанышуу көчөдө же транспортто же жол боюндагы кафелерде болушу ыктымал. Жаңы мамиле узак мөөнөттүү болот деп так айтуу мүмкүн эмес. Балдар менен баарлашуу үчүн дагы жагымдуу апта. Алар сизди ийгиликтери менен кубандырат. Балаңызга жакшы нерсе жасаганга аракет кылыңыз. Мисалы, аны куурчак театрына же болбосо циркке алып барыңыз. Жакындарыңызга жакшылык кылуу менен өзүңүзгө дагы рахат тартып аласыз. Аптанын ортосу юристтер менен консультацияларга акча коротпоңуз. Демалыш күндөрү кандайдыр бир сапарларды пландаштыруу сунушталбайт. Балык жылдызы. Апта башында балык жылдыз белгисинин өкүлдөрү үйүн кооздогусу келет. Бул аракетиңизди үй бүлө очогун жакшыртууга багыттаңыз. Анын артынан жашооңуз жайлуу жана ыңгайлуу болуп калат. Үй жумуштарын жеңилдеткен тиричилик техникасын сатып алсаңыз болот. Ошондой эле бул мезгилде үй бүлөлүк мамилелерге көңүл буруу керек. Сиз мурунку таарыныштарды жеңе аласыз. Аптанын ортосунда болсо көбүрөөк эс алганга аракет кылыңыз. Болбосо баш оору күчөшү мүмкүн. Аптанын аягында ири суммадагы сатып алуулардан баш тартуу сунушталат. Сиздер 11 апрелден 17 апрелге чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.